Саясий уюмдардын төрагалары башкысы туруктуулук, тынчтык жана өнүгүү үчүн өз добуштарын бергендиктерин белгилешти. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоо чөлкөмүнө жубайы жана кызы менен келди. Номер 12-20 шайлоо тилкесинин жарандык милдетин аткарган Өмүрбек Текебаев бул жолку шайлоо буга чейинкилерден тарыхый гана эмес, уюштуруу жагынан да айырмалана турганын белгиледи. Цифралык технологиялар жакында кыргызстандыктардын турмушун өзгөрттү. Сапаттуу түрдө өзгөрттү. Көп маселелер өзүнөн өзү чечилет. Мына биринчи жолу цифралык технологиялар менен шайлоолорду өткөрүп жатабыз. Бул шайлоо процессин адилеттүү, так өтүшүн камсыз кылат. Демек, элдин бийликке, демократиялык институттарга болгон ишенимин күчөтөт, бийликтин легитимдүүлүгүн күчөтөт. Бул шайлоолор мен айткандай Кыргызстандын мындан аркы өнүгүп кетүү багытын аныктаган шайлоо болот. Социал-демократтар партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков болсо номер 1209 шайлоо участогунда добуш берди. Майда барат мүчүлүштүктөр болбосо, КСДПнын лидери тез арада эле добуш берип чыкты. Турсунбековдун шайлоого шайдоот, мыкты маанайда келгени байкалып турду. Бул шайлоо таза өтөрүнө ишенебиз. Ошондуктан бул шайлоодон кийин, жыйынтыгынан кийин чыгарууга аракет кылган күчтөр, булар провокаторлор, булар жеңилүүнү ызасын көтөрө албагандар. Шайлоонун жыйынтыгы таза так өтөрүнө, элдин көпчүлүгү дал ушул сиз айткан стабилдүүлүк, туруктуулук үчүн, тынчтык үчүн добуш берерине мен ишенип келдим. Номер 1260 шайлоо участкасына добуш берүүгө Республиката журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов кызы менен чогуу келди. Кызы колуна кармаган гүлдөрүн шайлоо участогунун төрагасына тапшырды. Добуш берем деген жарандардын саны арбын болгондуктан шайлоочулар партия лидерин кезекке тургузбай өткөрүп жиберишти. Менде ушу чоң каалоом бар эле, чоң ниетим бар эле. Ушу шайлоодо 4-октябрда 2015 жылы элибиздин добушу менен өздөрү ошо каалаган партиясын шайлап алса, ошол партиянан кийин аткаруу бийлигин түзсө, ошол партия парламентте көпчүлүктү түзүп туруп, айткан программасын аткарса, элибиз ошондо шайлоого ишене баштайт эле. Элибиз ошондо өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн укугуна ишенет эле.